Рахат Аманова, Күнөлөш әңгіме. Қыз күйе олтырған боз үйдің жасалғасынан көз тайғылады. Айдай ажары шөкілесінен үлпінчөгінен көзге ұрынған қыз, бойы түндіктей ұзын, халы бетті, ақ сарғыл жігіттің жанында гүлдей жайнап тұрды. Bir-birine töpkelgen kız kүйөнүн жүзүн нур чайып түгөйлөр бактылуу эле. Жай эми көркүнө чыга баштаган маал, күн чайыттай ачык, жайлоодогу элдин баары тойдун шаңы менен шайдоот, шатырашатман. Кыз тойдун шааниси аяктап бараткан. Күйөө бала жора жолдоштору менен эшикке чыгып, азыр жеңелеринин коштоосунда кыздын чыгаарын күтүп, аттанууга даяр турушту. Халыс жақындан келген қатын қалач қызды сапарға узатуға кіріп, боз үйдің ішіне кірген шыққан аялдар батпай, баш көргенді көз көрбей топырап қалғанда, қыз мына астана аттап шығарда чыңырған үн шықты. Азыр эле гүлдөй жайнап тұрған қыз ичин қармап түйіліп, эс үчүн билбей Кудайга үнү жеткидей чыңырып жатып қалды. Турган элдин баары саамган эстейип, жанагы кубанычтуу топураган толкун эме ачуу ый аралаш ызчууга айланды. Эшикте кыздын чыгышын күйөө жанчылар менен күтүп турган жигит саамга эмне болуп кеткенин түшүнгөн жок. Кыз жаман болуп атат дегенди угуп үйгө атып кирди. Жигит киргенде гүлдөй үлбүрөгөн кыз өксүгөн энесинин колунда онтоп жаткан эле, андан аркысы түш көргөндөй кирди чыкты эсинде. Кантип, эмне болуп кетти? Кызга эмне болду? Деген суроолорго жооп табылбай, эки тараптын эси эки акыл айран болду. Жигит түш көргөндөй абалда жүрдү. Кыз экөө кечээ эле 6 бакан селкинчекти күүлөп тээп атышпады беле. Алым сабак айтышкан кыз жигиттердин тамашасына чер жазып, төрдө жанашып олтурушпады беле. 1 жыл бою той боло турган күндү эсептеп, ан сайын күн өтпөй, жигит адеп сактадым дегенде ай сайын 6 жолу келип, жеңелеринин коштоосунда келген арзуусу менен айлуу түндө жолугуп атышпады беле. Тойлорду көрүшүп калышса, айчырайы ар дайым жеңелеринин аркасына бекинип, жигиттер тарапта олтурган муну уурдана карап, каректери чагыла түшсө көздөрүн ала качып, күлмүңдөп, кырк өрүм төгүлгөн чачын кармаламыш болуп калганыча. Ушунун баары түш көргөндөй кайып болдуба? Кызды жигит менен жолуктурганы кезеги менен 4 жеңеси коштоп келчү. Көбүнчө былтыр келин болуп келген кичүү жеңеси келет, улуурактары бала бакырасынан тиричиликтен көп бошобойт. Кичүү жеңеси менен кайын сиңдиси экөө аябай жакын болуп кетишти. Себеби жеңеси менен жигит бир уруктан болушат, бирок эки башка айылда турушат. Кайын сиңдиси жигит тууралуу болочок кайын журту жөнүндө жеңесинен сурап бүтпөйт, кызыгып баарын сурайт. Жеңесине кыз менен жигиттин мамилеси кызык. Ал аны сурап бүтпөйт. Айчырай баарын төкпөй чачпай айтып берет. Экөөнүн шыбырашкан таттуу сөздөрүн бирде албырып, бирде уялып айтып берет. Жигит биртке кечиксе да ыйламсырап ушул жеңесине айтат. Басса турса сөздөрү түгөнбөгөн экөөнүн жашы да тең чамал. Жеңеси болгону 1 жаш улуу. Сырдашып бири-биринин жанынан кеткиси келбеген экөөнү баары тим коюшат. Кайненеси да келинди анча жумшабай, кызын күйөөгө узатып алгыча жеңеси менен черин жазып алсын дейт. Күйөөсү бир жакка кетери менен жаш келин кайын сиңдисин жанына чакырып алып, басса турса шыбырашып, кыткылыктап биргеле. Бүгүн биринчи жолу жигит акырын белинен имерип кыздын жаагынан сүйдү. Бул эрмем экөөнүн эркинен тышкары күтүүсүз болгондуктан жер айлан көчөгө атып уялып кетишти. Карылуу жигиттин жанына жанаша турган көпөлөктөй кыз астейдил жигиттин оттуу көздөрүнө күлмүңдөй карады. Энем сеп камылга бүтүп калды, биртке калды дейт. Макул, анда биртке күтө туралы. Ата-энем мени 1 жылдан бери шаштырып атышат. Тойго былтыр эле даяр болушчу. Тун бала эмесмин бе? Өзүмдү аябай күтүп атам. Өзүмдү аябай күтүп атам деген сөзгө кыз албырып бактылуу жылмайды. Сиз бат-баттан келип турасызбы? Мен күндө келет болчумун. Жеңелерим уят деп атышпайбы? Ооба, уят дешүүдө. Кеч болуп кетти. Издеп калышпасын. Жакшы туруңуз.
деп жанагы таттуу ирмемге балкыган кыз уялып кеткис келип шашып, бат эле кайыр айтышты да албырган жүзүн колу менен басып жүгүрүп кетти. Бүгүн жеңесинин өргөсүндө калды. Акеси кийикке кырга кеткен эле. Төн бир окумда божурашып атып, жеңесинин жашыганын көрүп чочуп кетти. Эмне болду, жеңе? Эмнеге ыйлап атасыз? Кыз, мага көңүл бурбай эле коюңуз. Ата энемди, бир туугандарымды, айламды сагындым. Жигитиңизди көргөн сайын төркүнүмдү көргөндөй болуп атпаймынбы? Кыз жеңесинин сагынычын түшүнө баш ийкеди. Ооба, сагынат да. Келин болуп келгенине 1 жылдай эле болсо. Жеңе, ыйлабаңызчы. Мен сизди бир тууган эжемдей жакшы көрөм, жеңе. Деген жароокер кыз жеңесин суурутуп кучактады. Мөлтүрөгөн жүзү да, жүрөгү да тунук кайынсиңдисине эреркеген келин эме өпкө-өпкөсүнө батпай бугун чыгара ыйлап алды. Кайынсиңдиси мунун эмнеге ыйлап атканын билсе кана. Кыздын жаны берге ашыгын бир көрүп алыш үчүн зарыгып жол караганын билсе кана. Жигитти сагынып куса болгондо жанын коерго жер таппай калаарын билсе кана. Экөө шынаарлашып жанаша баскан сайын кызганыштан жанын коерго жер таппай жатканын билсе кана. Бүгүн кыздын белинен имерип, бетинен сүйгөнүн көрүп, тирүүлөй өлүп тирилгенин билсе кана, арманын билсе кана. Жаштыгына карабай элдин оозуна алынып калган жигитти биринчи жолу айылына тойго келгенде көргөн. Элдин арасында бою середей бейек, заңкайган ак жуумал, бүркүт тумшук жигитке кадалган келин кыздардын сугалак көздөрүнөн кызганганы ошондо эле башталган. Басса турса эсинен чыкпаган жигитти туугандар арасындагы аш той, мейманчылыкка келген жерден көргөн сайын арзуусу ашып, бир жолу ак чөлмөктө саймалаган жүз аарчы карматкан болчу. Бирок жигит унчуккан эмес. Кийин соңку көргөн жерден жигиттин көздөрүнөн өзүнө деген учкунду издеди. Үмүттөндү, жакшы түшүн ушул жигитке байлап журду. Жөн эле 1-2 жолку саламын ынактыкка журуп, өзүнө арналган сезим деп жоруп, жүрөгүнүн тереңине саймалап сактап алды. Кудалап койгон жерине күйөөгө тийгенде да үмүтү бар болчу. Күтүп жүрдү. Бир күн болбосо бир күн келет деп, сезимин билдирет деп. Анткени жигиттин буга деген сезими бар да. Баягыда алыстан сырдуу карабадыбы? Халик алып жатканда караганычы. Айылына ордо атканы келдим демиш болуп, атайы муну көргөнү келбеди беле? Башка эмнеге келмегеле? Ушундай өзү токуган жомогунда жашап калган келин чексиз бактылуу да, бактысыз да, үмүттүү да эле. Күтүүсүздөн үмүтүн ташкапты. Жомогу жолбун экенине көзү жетти. Кайынсиңдисин жакшы көрүп калган жигит ким экенин билгенде тирүүлөй өлүп тирилгенин билет. Үйлөнөм деп кыздан кыз тандаган жигит арзуусун ушул айылдан тапкан эле. Канчадан бери өзүн өзү курулай алдап жүргөнүн түшүнгөндө алдынан жер көчүп, үмүтү ташкапкан курган келиндин сүлдөрү сүдүрөлүп калды. Жигитти жек көрдү. Унутам деди, бирок унута албай койду. Кайра кусалыгы ашып, сагынычы сарууруга айланды. Мынаке, азыр кайынсиңдисине кандай таттуу сөздөрдү арнап атат дейсиң. Жолдун алысына карабай көздөрү от чачырап, кусаланып жетип келип атат. Бүгүн болсо жүзүнөн сүйдү тигине. Ушундай сезиминен бир үзүм арнап койбогон жигитке бир туруп ызасы артып, жек көрүп, кайра туруп сезимдери жаа бербей кусалантып, өксөгү өлчөөсүнөн ашкан келин кызганычын ооздуктай албай бараткан болчу. Азырда ийнине башын жөлөп, кучактап олтурган кызды муунтуп салгысы келип араң өзүн кармап турду. Мунун жүзү кумсарып кубулганын мөлтүрөгөн кыз төркүнүнө деген сагынычына жоруду. Маани берген жок. Келиндин кайнатасы бир күнү байбичесине сөз ыргытты. Кичүү келиниң төрөйүн деген ою барбы? Балаң экөөнүн ымаласы кандай деге? Балам экөөнүн ымаласы жакшы да эле. Анча шашпай кое туралычы атасы. Келинди байкадым, колунан да тилинен да келген зирек чыкты. Баралына келгенде алдына аял аттууну салдыргыда эмес. Азыр жаш эмеспи, баары акырында быгына келет. Бул да ушентет бир күнү.
Ошондой эле болсун, деген байдын көңүлү тынып калды. Баласы эмне үчүн кыр жоңго эки жакка көп басып кетерине бай менен байбиче анча маани беришчү эмес. Жаштыгына шылтап коюшчу. Келини тың чыкканына көңүлдөрү ток болчу. Келинчегин алгач көргөндө эле жактырып калган жигит үйлөнгөндө бактылуу бүлөктөмдөп ишенген. Бирок эл көзүнө сыр бербеген келинчеги мындайда экөө эң калганда кабагы салкын, телмирген жанга айланат. Алгач жубайынын көңүлүн алганга аракет кылды, бирок жарынын жанына жуутпаган кайдыгер мамилесин көрүп, акырындап жүрөгү сууп алыстады. Кечээ жакында эле үйлөнгөнү үчүн ата-энесин капа кылгандан айбыгып, карындашы күйөөгө узагыча ооз ачпай турайын деди. Эркектик намысы ойгонгон жигит аялынын үстүнө аял алмак болуп, чечими бышып жетилип калган эле. Эки жакты карап өзүнө ылайык жар тандап жүргөнүн эч кимге айткан да жок. Келинге той түшүрүп келген төркүндөрү ыраазы болду. Кыз бала да бечара, төркүнүм деп атпайбы деп. Азыр кайын сиңдиси өтүп кеткенден үчүлүгү чыккыча жүргөн жигитке мисирейип караганы башкача. Мелтейип жука эриндерин кымтып алган тейинде сустайып тик карайт. Бул эмнеси? Бир жума төркүндөрүм келди деп жүгүрүп жүргөн келинге эмне болду? Аке деп бир ооз көңүл айтып койгонго жарабайт да. Эмне? Жакшы көргөн кайын сиңдиси үчүн ичи ачышып кекээлеп атабы? Кара жолтой жигит экенсиң, биздин урукту сөзгө калтырдың деп атабы? Жигит түшүнбөй калды. Кантсе да башка элге түшкөн кыз бооруң эмеспи? Боор толгоо күткөн эле бирөө сурап койгонго жарабаган ак саркыл келиндин салкын мамилесин башкача журуду. Төркүнүм дегени менен бул жактыкы болуп калган экен. Бул да сенин айыңдан деп атса керек. Чыккан кыз чийден тышкары деген уш экен да, деп көңүлү кайт боло түштү. Сөөктү жерге бергенден кийин кыздын жасатын арчадан жондуруп атасы жасатып, энеси шөкүлөсүн небир асем жасалгалуу үлпөт кийим кечесин кийгизип, байлап матап жыгач жасатты атка отургузуп, жигитке кошуп атказышты. Көлөк карагердин башын буруп, жигит кыздын жасаты отургузулган ак боз атты чылбырынан алып жетелеп жөнөдү. Жасатты жандап бараткан жигитти көргөн элдин каңырыгы түтөп карап турду. Кызын эмес, кейбирин узатып аткан атасы менен энеси кан жутуп турса да, балага батасын берип узатышты. Бата берген эл узап бараткан жигит менен жасаттын соңунан боз чалгандай термелип, катын кала жашына муунуп көпкө кетпей турду. Кыз тараптан жигиттин аталаш эжеси коштоп чыкты. Эжеси ушул айылга келин болгонуна 15 жылдай болуп калган. Күйүттүү бала жолду катар өзү менен өзү болсун, мен жанында кетем, деген эжеси сеп коштогондордун баарын алдыга качан эле узатып жиберген. Ак элечеги менен кийген кийими өзүнө куп жарашкан эжеси жаш болгону менен сөзү өтүмдүү, эки жакка тең заттуу, сыйлуу, кадырлуу кыз, кадырлуу келин болчу. Эч ким көзгө көрүнбөй калганда эжеси сөз баштады. Эмне болуп кетти деп атасыңбы? Өзүбүздөн кетип калды. Өзүбүздөн? Өзүбүздөн болгону кандай? Кыздын үчүлүгү чыккыча ооз ачпаган жигит эжесин суроолуу карады. Кыздын кичүү жеңеси өзүбүздүн кыз эле кылды окшойт баарын. Кандайча? Эмне үчүн? Жигиттин көздөрү канталап, каны кайнап чыкты. Эже сиңди болуп сырдашат элек, мага сен тууралуу айтып берип, сен тууралуу угайын айтып берет деп мага жакындады да бечара. Кантсе да өзүбүздүн кыз жаш неме ичиндеги бухун чыгарып алсын. Айтса да мага айтсын, мен эле угайын бирөө жарым билип калбасын дедим. Акырындап сага көңүлү сууп кетеби деп жүрдүм. Жүзү арчыда берген экен. Сен кайын сиңдисин жактырып калганыңды билгенде өлөм деп канча ыйлады бечара. Жигит кумсаргандан кумсарып, азыр барып ак саркыл келинди жара тартып таштачудай жаактары түйүлүп чыкты. Кыздын ичим деп жан бергенинен башкалар сыяктуу эле ичегиси буралып калдыбы же капысынан көз тийдиби деген эле элдин баары дароо эле экөө көзүгүп кетти деген. Жигиттин кара жини кайнап чыкты. Канчык көрсө
Токтой турчу канчык. Колу белиндеги канжардын сабына жармашты. Каракердин башын шарт буруп жөнөй бергенде эжеси чылбырдан кармаба чуулуу чыкты. Токто, каякка жөнөдүң? Сени акылы бар түшүнөт деп айттым. Сөз көтөрөт деп айттым. Токто дейм. Абеже, кое бериңиз дейм. Абеже. Каякка барасың, каякка? Бир эси жоктун айынан эки эл чабышсынбы? Алайдага дегене экиге бөлүнүп жатып калсынбы? Эсиңе кел. Өзүбүздүн абийибиз төсүбүздө көлүбү. Сөзгө калалыбы? Эсиңе кел дейм. Абеже, буга кантип чыдайм? Мууздап келем канчыкты азыр. Жигиттин канталаган көздөрүн көрүп эжеси ичи ачышып өксүп, көзүнүн жашы онталаа болду. Садыка болойнум-ай. Сенин тоюңду коштоп барбай мен бейбак сага жасатты жетелетип күйүттү сени ээрчип баратам. О Кудай, бул эмне деген карашымдык? Абеже, менчи, атамдарчы, кызчы, баарыбызды сөзгө сөлтүк кепке кемтик кылган канчыкты өз колум менен соямын. Азыр барып жара тартып таштайм. Каклайын, бир ачууңду мага берчи. Бизди кара жолтой деп атышат, абеже. Кантип чыдайм? О Кудай, садака болойнум-ай. Сен акыл эстүү деп айттым. Өзүн кара жолтоймун деп, ичинен жебесин деп айттым. Сөзүмдү түшүнүп атасыңбы? Өзүн күнөөлүү сезип, бирдеме болуп албасын деп айттым. Эжесинин ушул сөздөрүнөн кийин жигиттин жаалы кайтып, бирок каны ичине тартып турду. Кудай-ай, төркүнүмө келин алып барбай жасат алып баратам. Акем менен жеңеме келин келди аке жеңе деп сүйүнчүлөбөй жасатты чечип алгыла деп кантип айтам мен чорту. Балдарынын туну элең, баш көргөн баласы элең. Бир эси жок бейбактын айынан баарыбыз тирүүлөй азапка калдык го. О Кудай, бул эмне кылганың? Атаны курган жаным-ай. Деген келин ызалуу көз жашын тыя албай турду. Эжесинин өзүнүн бешбедер аянычтуу абалын түшүнгөн жигит байсал кылып токтоон чыкты. Абеже, макул, ыйлабаңызчы. Сизди угайын. Аял киши эмеспи? Төркүнүнө жасат алып барып калам деп, үй чуктаса түшүнө кирбеген эжеси өксүп, о бир маалда басылды. Ончукпай кыйлага чейин бастырып барышты. Эжеси акыры үнүн катты. Сага ушуну айтайын деп атайы келдим, садака болойнум. Жаш болгонуң менен акылың бар. Акыры түбө баары бир билинет, билингенде кеч болуп калбасын деп айттым. Сени өзүн өзү ичинен жеп албасын деп айттым. Айтканда сага ишенип айтып атам. Каклайыным, төркүнүмө жасатты өзүм жеткирип келейин десем баары туура көрдү. Жабылуу аяк жабылуу боюнча калсын. Абеже, кандайча болуп кетти, айтыңызчы. Кандайын кайдан билейин, каклайын. Сен ала турган кыздын ден соолугу чың болчу. Ден соолугунда бир мандем болсо жеңеме сага айтат элем го, болбойт деп. Элди эми доңу кылып жүргөн мен билем го. Ушу чөлкөмдө кимдин эмне мандеми барын мен билем го акыры. Мага берки бейбак сиңди болуп жардам берип калчу. Анан эми сирек экен, аны муну үйрөтүп кое берейин деп жанымды алып жүрдүм. Менден кетип калды окшойт кашайып. Өзүмдүкү деп ишенип, кайсы чөп кандай экенин айтып үйрөтүп жүрбөймбү? Керпендер ары бери өткөндө керектүүнү суратып алчумун. Бизде жогу башка жакта болот. Ар кандай аралашма кошулмаларга ар деме керек болот. А тиги аркамдан калбай сурап нетип, билгениңизди үйрөнөм деп жүргөн. Анан кечээгиде кызды карасам, уланганы көрүнүп турат. Беркини карасам өңүнөн кетип калыптыр. Оңбой калы бейбак дедим ичимден. Көзүбүз тиктешип калган деле түшүндүм. Ошондой деңизчи, абеже. Каны кайнаган жигиттин ачуусун акыл эстүү эжеси жүйөлүү сөзү менен басып койду. Эжесинин айтканын туура көрүп, ачуусун басканы менен ак саргыл келинди жек көрүп турду. Бирок эжеси айткандай айласы жок эле. Күйөтү ичине түшүп кеткен жигит 40 күн соолуп жатты. Кыздын себине келген ак өргөөсүн тигип коюшкан эле, жасалгалуу ошодо жатты. Уулун молдо чакыртып, дем салдырган энесинен башка киши кирбеди.
40 gün ötkөндөн кийин уулун элге чыгабы десе чыккан жок. Атасынын каары кайнады. Эртеси күнү атасынын үнү чыгып кирип келди да, ачуусу менен уулун жон талаштыра камчы менен чаап алды. Тур атаңдын оозун урайын десе, бир кыздын күйүтүн тартып жатып алганын кара. Хей, алып алган катының болгондо аркасынан өлүп алмак экенсиң, кысталак. Баш келинибиз боло турган кыз өлүп калды деп энең экөөбүз да кыйла болдук. Жетет да эми. Турайда, тирүүнүн иши тирүүлүк. Бизди кепке сөзгө калтырбай, Мадали бийдин жакшы кызы бар деди энең. Алып кел, үйлөн ошого. Тойго дегенибиз ачылып, чачылып калып кетмек беле. Эле тургандарга да айтып койгонбуз. Тур! Деп чыгып кетти. Үйлөндү. Атасы айткан кызга үйлөндү. Жигитке эми кандай кыз болсо да баары бир эле. Көтөсүз жаңлык кыздын 40-ка чыккандан кийин келди. Ак саргыл келин төркүнмө барып келейин деп жөнөп, жолдо кирип аткан сууга агып кетиптир. Албут, кандуу дайра киргенде адамдарды алып кетип турчу эле. Ошон үчүн элдин баары суудан көрдү. Төркүнү жакка жолго чыккан келин күрпүлдөп кирип аткан кызыл кочкул суунун жанына келип, эңкейиштеги сыйгалак таштар жакка басып барды. Бул жерден аркы жээкке өтчү солкулдак көпүрөнү жылда суу алып кетчү, көпүрө азырынча бар экен. Күйөөсү үстүнө аялаларын угуп, кайдыгер болгусу келгени менен ызага уугуп турду. Эркектик намысы жол бербей, аялымдын жанына жолобойм дегенди жигит эч кимге айткан эмес. Көңүлү келбеген келинчегин күчкө салып, аял кылгысы келбеген жигит мырзалыгына салып сыр бербей жүрдү. Жанына жакын жуутпаган аялын айтам деп өзү кеп сөзгө калгысы келбеген эстүү жигит көңүлүнө төп келген кызды жолуктурган эле сыпайы бир сырдуу жигитке кыз өзү алдыртан кылгырак карап кызыккан болчу. Сөз айттырса макул болгон кыз экөөнүн убадасы бышып, сөз алышып койгон. Күйөөсү карындашынын 40 чыгаары менен мунун бир тууган бөлөсүнө үйлөнө турганын айтты. Кыз мага жакты, көңүлүбүз төп келип калды. Кадырыма жете турган акыл эстүү кыз экен. Атамдарга айттым, сени төрөбөйт экен дедим. Карындашымдын күйөтүн унуткартып, атынем неберели болсун дейм. Менин балалуу болушуму күтүп жүрүшөт, билесиң. Айтканыма тууган урук макул болду, деди. Бир күн болбосо, бир күн бул сөздү укканга даяр болсо да, мынчалык ыза болом деп ойлогон эмес. Башка кыз болсо, этибар алмак эмес. Буга сиңдиси күндөш болгон атат. Күйөөсү муну адам катары көрбөй үстүнө аял алган атат. Мырзалыгы менен аты чыккан эстүү күйөөсүн эми көрүп аткандай болду. Эми таанып аткандай болду. Түшүнөн чочугансып, эки жакын карап, акылын токтотуп нестейди. Эмне болуп кетти? Эми күндөштүн бала бакырасын баккан салындык катынга айланабы? Кайда барат анан? Болгондо да бирге ойнап, бирге чоңойгон бөлө сиңдиси күндөшү болгон атат. Өзү жетелеп чоңойткон сиңдисинин балдарын багып, бир кесе аш ичеби? Кандай кордук? Ким буга күнөөлүү? Ким? Өзү күнөөлүү. Өзү. Бардыгына өзү күнөөлүү. Мындан ары жашоого мүмкүн эмес. Келин сыртынан сыр бербегени менен ушинтип атып, өзүнө өзү жек сур болуп калган эле. Кээде түшүнөн чочуп, кээде күндүз эле эшик-эликке жалгыз баргандан коркуп, кайынсиңдисинин үнү кулагына угулган сайын элтейип, бара-бара ыраңынан асып баратты. Көзүнө кымыз куйган жыга чаякка уу салган элестеди. Агыргөөгө кирип чыгып аткан опур-топурдай эч ким элес албады. Ууну өзүнө деп катып жүргөн, дайыма жанында жүрчү. Кайынсиңдисине берейин деген ою жок болчу, бирок азыр жанаша турган кыз күйөөнүн бактысын көтөрө албай калды. Азыр кызды алып чыгышат да, аткарып жигит менен узатышат. Кайын журтунун астанасын аттап кайынсиңдиси келин болот. Бул жеңе болуп барат. Ушла көргөнү кыз күйөөгө атап көтөрүшөт. Анан жеңе болуп өз колу менен кыз күйөөгө керилтип төшөк салат.
Bayakta çigit kızdı belinden imerip betinen süygöndü ölüp kala жаздаган болчу. Алардын жанаша турганын эстеген сайын кан жутат эле. Кайын сиңдисин жек көрүп, азыр барып муунтуп таштакысы келет эле. Ал тургай кайын сиңдиси жигиттин эркелеткенин атайы ашыр айткансып, ошонусу менен таттуу уулап аткансып, жек көрүүсү ашып чыгат. Кызганычтан өрттөнгөн келин жинди болуп кете жаздаганынан буга өңүлүп караса, эч нерсе оюнда жок, мөл боюнча турат. Кыздын тунуктугунан кычыры ан сайын кайнап чыгар эле. Ашыктардын арзуу илеби күчөгөн сайын мунун кызга күнүлөштүгү күч ала берди. Бүгүн өз колу менен атлес баркыт көрпө жууркандарды көлбөтөп кабаттап төшөк салат. Үйдүн ичин кып-кызыл боекко боегон очоктогу оттун чугуна өз колу менен суу куюп кумганды коет. Кызга үлбүрөгөн жибектен ич көйнөк кийгизип, чачын экиге бөлүп өрүп берет да, баятан көшөгөнүн сыртында күтүп турган жигиттин жанына жетелеп келет. Анан бири-бирин жалжылдап караган жуптарды калтырып чыгып кетет. Ак өргөдө бакытка туңган кыз күйөө калып, баарынан куру жалак калган байкуш өзү сүлдөрүн сүдүрөп чыгып кетет. О Кудай, бул эмне деген кортук, эмне деген адилетсиздик, мындай ачуу ызаны көтөрө албайт эле. Кызганычы күч алып туталанган келин жанын коерго жер таппай калды. Кайын сиңдиси да жанын койбой, «Сиз жеңе болосуз, жеңе?» деп туруп албадыбы. Алга чукканда селт этип чөчүп, бирок жок, менден башкалар жеңе болсун дей албай койду. Кыздын көңүлүн кый албай койду. Кайненеси да экөөнүн ынактыгын көрүп, атайы чакырып дайындады. Кыздарымдын кенжесине сен жеңе бол. Кийин соңку өз кайын сиңдиме жеңе болбой калгам деген арманың болбосун, деди. Кайненеси айтып аткан соң жок дей алган жок. Көзүнө эч нерсе көрүнбөй, кызганычка угуп калган акыл эсин пештей албай калды. Кыз үйдөн чыгарда бир кесе кымыз жутуп алайынчы, тамагым кургап калды деп калды. Бирөөлөр кымыз куя салды. Кызды ороп алган кыз келиндер менен узатып аткан энелер үйдүн ичи сырты тооло болчу. Баары шаңдуу, сөздөрү да түгөнбөй, бири кирип, бири чыгып аткан, кемселинин чөнтөгүнөн акырын алып, билдирбей ууну салып жиберген эсинде. Келин күрпүлдөгөн сууну бойлоп, солкулдагы асман көпүрөнүн жанына келди. Төркүнүнө кетчүн аркы жээктеги жолду карады. Айланада эч ким жок, жымжырт. Күн ачык. Кызыл кочкул албут сууну карап кыйлыга отурду. Анан капыстан чыккан үнүгө кулак төшөп калды. Кулагына кайын сиңдисинин күлкүсү кулду. Жеңе, келсеңиз бери өтсөңүз. Карасаңыз жеңе, мына гүлдөрдү карасаңыз. Ук-муш жыттуу экен. Караса, кыз шөкүлөсү той кийими менен гүлдөй үлбүрөп наркы жээкте турат. Кайын сиңдисинен бул жолу негедир корккон жок. Эмнегедир баргысы келди. Жүрөгү тартып туруп алды. Кыз гана буга жакын боюнча калганын тойду. Калган эч кимге кереги жок калганын түшүндү. Бир гана кайын сиңдиси күлүп жайнап чакырып атпайбы муну? Бир гана кайын сиңдиси. Кыз, каглайын кыз. Мени кечириңиз, каглайын кыз. Мен куруйун. Сизге азыр өтүп барам кыз. Сизге баратам, деп аркы өйүзгө жүткөндү. Аркы өйүзгө өтүп баратканда күрпүлдөп аккан суунун шары муну да, көпүрөнү да заматтын ортосунда ала салдырып алып кетти. Карылуу түндүктөй бою узун, бели түптүс карыя дөңгө чыгып көп олдурат. 90-дон ашып калса да акыл эси даана, көзү курч. Эгерим эч жери оорубаган сөөгү таза киши атты минип, алыс жакын аш тойдон да калбайт эле. Карыя кээде илгерки арманы Айчырай менен анын Аксаргыл жеңесин эстейт. Жаш кезинде Аксаргыл келинди жек көргөнү менен азыр жөн гана буура ачыйт. Ата, бечаралар, экөөтен кете берди, бөөдө кете беришти, деп өзүнчө калганда көөрөнүп калат.
Байбижеси көөнөн тарагандар бир урук эл болду. Канат бутагын кеңир жайган карыя ошондогу кыз менен келинди эстеген сайын ойго тунат. Бир гана өкүнүчү бөөдө өлгөн айчырай кыз менен ак саргыл келинди эстеген өзү гана калды. Эми көзү өтүп кетсе бечаралардын бул жарыкта изи тозу калбай тура. Карыя адатынча оор күрсүнүп алды.